көрүп жатканыңыз бул 5-каналда таңкы 5 программасы уланып жаткан учуру түз эфирде сиздердин кызматыңыздарда мен Айжан жана кесиптешим Шабдан. Бүгүн болсо биз күлкү, жылмаюу деген теманын алкагында кеп кылып отурган учурубуз. Бул күлкү, жылмаюу бул негизи эле ар бир адамдын жүрөгүнүн кулпусунун ачкычына туура келүүчү ачкыч болуп эсептелет экен. Ошондуктан урматтуу телекөрүүчүлөр, кимдир бирөө менен жакшы маанайда же жакшы мамиле түзгүңүз келсе, анын жүрөгүн ачышыңыз керек. Ал үчүн бир гана сиздин жылмаюуңуз жардамга келет. Бүгүнкү студиябыздын экинчи мейманы дагы өмүрүн күлкү жаратууга арнаган инсан, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, күлкү жаратуучу Борончу Кудайбергенов агайыбыз. Ассаламу алейкум, кутман таңыңыз менен. Саламатсызбы? Алгач кутмандуу таңыңыз менен дегенден кийин эле алган наамыңыз, сыйлыгыңыз кут болсун. Рахмат. Жакында эле өзүңүздүн ушу жеке концертиңизди өткөздүңүз. 30 жылдыгына карата деп. 55 жаш. Кандай болду? Өзүңүздүн баягы интернет тармагында көрүп калдык, дүйнөкө деп жазган экенсиз. Айта кетер ошол сыйлыгыңыз кут болсун, жана 55 жашыңыз кут болсун. Мындай жашадым, көбүнү көрүңүз дагы ошол кесиптешим суроосундай болду. Ошол иш-чара кандай деңгээлде өттү? Азыр тиги эме тамаша күлкү күнү деп атпайсың, мен азыр сөзүңөрдөн эметип ошого ылайыкташтырып айта берейин. Мындай жаштан дагы көп болсун деп айтып атпай карындашымча. Мындай жаштан бирөө эле болот. Өзү негизи 55 жаш, э? Дагы 55 жаштан дагы бирөө эле жетет дегеним. Мындай жаштан көп болуп калса, мен кечээ концертимде ушул жаш жөнүндө башында тамаша айтып атам да. Өзү 55 жаш кандай жаш? Карганга кошулган жашпы же жашка кошулган жашпы дейин десем. Орто бурак. Өзүмдүн теңтуштарыма үчүн бул 55 жаш эле жаш экен да. Өзүм курактуу болор. Анткени ар бир адам өзү ошол кайсы курактуу болбосун өзүн жаш эле сезет экен. 80ге чыккан аксакал да айтат дейт, атаң көрүп былтыр жаш элем депчи. Анан кийин мен ошондой 80ге чыккан аксакалдын юбилейин алып барып калсам, 2-3 топтолуп алып сүйлөшүп атышат. Биздин классташты кыздар көрүнбөйт го депчи. Анан алар үчүн классташ эле кыздар да өзүнүн туурабы? Бизге 80ге чыккан башкача болгон, биздин классташ кыздар да өздөрү үчүн классташ кыздар эле да. Ошон үчүн ар бир курактын өзүнчө бир жакшы жери бар да, мааниси бар да. Анан 55 жаш эле экен деп айтайын десем, себеби дегенде 55 жаш бул орто жаш болуп калгандыктан жашоонун экинчи бөлүгү башталат деп койсок болот. Анткени неберелүү болуп, келин алып, кыз узатып, второе дыхание деп орустар айткандай, кийинки жашоонун бир рахатын көрө турган бир башталышы булчу. Анан биздин академик 80 жаш, 70 жаш орто жаш деп айткан экен. Анан ал киши өзүнө ишенип айтып койсо керек, билбейм. Жөө жүрөт экен да. 70ке чыгып калгандар кыйын эле болуп калат экен өзү. Анан ал киши го жөө жүрөт экен. Может, өзүнө ишенип айтып койду дейм да. Өзүнүн форматына салып, форматына салып койсо керек. Анан бирок 70 жаш орто жаш деп айта турган болсо, 55 жаш анда жөн эле мен былтыр ошо 5 жыл мурда 50 жылдыгын бергенде тамашаладым эле. 50 жаш эле болот экен. 60ка чыккан киши жаштарга бир өлө тургандай болуп көрүнүп аткан менен мага жөн эле братан турбай койсо депчи. Анадан сарындай бирок 55 жаштагылар деле карып калганбы деп деле ойлойсуң, анткени себеби тойлорго барып калсаң бир 40 жашка чейинкилер жаштар болот негизи. Анан алар эшикке чыгып сүйлөшүп турса, антрактта барып каласың да, туруп калсаң алар кыздар жөнүндө сүйлөшүп калышат. Баары да жаштап, тиги жакшынакай кыз экен, тиги симпатичный экен деп сүйлөшүп аткан болот да. Анан мен курактуулар да ошо 55тен өтүп 60ка жакындап калган бир байкелерим жанына барып калсаң, булар эмне деп сүйлөшөт депчи. Алар мынтип сүйлөшүп аткан болот да. Муну дары башка жакшы экен да, муну дары бутка жакшы экен деп дары жөнүндө сүйлөшүп атат. Ошондо карып калган окшойбу деп каласың. Дарынын жардамы менен жашап калган болсо депчи. Бирок адам өзүн кандай сезген болсо, ошол жаштай болот деген сөз бар. Ошон үчүн адам өзүн дайыма мындай бир эме алып жүргөнгө аракет кылыш керек. Кары башка кыймылдап, ошентип туруш керек. Анан жанагы карындашымдын сөзүнөн эме кылып коеюн, жыттыктап коеюн. Мындай жаштан көптү жашай бер дегендин дагы мааниси бар да. 80 жаш, 90 жаш, 70 жаш алып барып калсам юбилейде. Куттуктоо айтып чыгышат го. Ошондон сөз баягы апанын же атанын көңүлүн көтөрүп коеюн дешет го кыргыздар. Анан апа 100кө чыгыңыз дейт биринчиси.
Анан бир аз убакыт өткөндөн кийин кызып калгандан кийин чыгып алып бирөөсү ата 120га чыгыңыз дейт, бирөөсү 130га дейт. Дегенен аябай шедри болуп кетип 150ге чыгат дейт да. Депчи анан кары кишинин акыбалын кары киши гана түшүнөт дегендей болуп. Анан мен кече концертимде ушуну тамашалап, мунун дин жагынан дагы эмесин айтып коеюн деп түшүндүрүп коеюн дедим да. Мисалы элестетип көрөлү. 100гө чыккан адамдар аз эле болот. Айылга барсаң бирөө эле калат да. Жалгыз 80ге чыгып 90га чыгып өлүп калган калаңдарчы, классташтары, достору. Өзүнүн курагындагы жашоону көргөндөр жок да, өзүнөн башка. Бир нерсе сүйлөшөйүн десе, аны менен ошентип сүйлөшүп отура турган адам жок. Ал жалгыз отурат. Ошон үчүн зеригип эшиктин алдында отурат. Ар өткөн чыкыра берет. Бир келчи, каяка бартасың? Бияка бартам. Эмнеге бартасың? Сүйлөшкүсү келип атат да. Да, бияка бартам, ой ата деп анысы качат. Да бирөөсүн ой бергел. Ким баласысың? Баланчанын баласымын. Эмнеге анын баласысың эле дей берет коем. Сүйлөшкүсү келип атат дагычы. Сөз улагысы келип. Сөз улагысы келип. Эми элестет, 100гө чыкканда өзү жалгыз калса. Муну Кудай Таала өлүм дагы белек деп айтат да. 100гө чыккан болду, 100төн ашык. Биз 106га чыкты, мен чоң атам анан деп эле мактана бересиз го. Эми элестетип көр, 100гө чыксаң, өзүң уже 80ге чыгып 90га чыгып балаң өлүп калса, 120га чыксаң неберең өлүп калса, 140га чыксаң чөбөрөң өлүп атса, сен жашап атсаң, 150ге чыгып алсаң, который жана калуу айтып атышпайбы? Жамандыктын жашагандай болупчу. Анан кийин жер титиресе деле сенден көрөт да. Кургакчылык болсо деле сен күнөөлүсүң да. Обратный процесс кетет да. Жакшы көрүү эмес, наоборот, анткени балдары, неберелери, чөбөрөлөр өлүп атат, бул жашап атат. Көрдүңбү, уже закондун эмесин, мыйзамы бузду бул. Катып айтканда ушул өлбөй койду деп. Анан бирдеке болуп калса ушуну жыга чапсак точно жан жайт деп эле турат да. Баягы кырсык болуп калса деле, азыр Кыргызстанда экономика түшүп кетсе деле ушул дейт да. Ушул чалды өлтүрсөк, точно эртең жакшы болуп кетет дейт. Демек бул, көрдүңбү, ашыкча нерсе. Анан өзүнүн балдарын, нерелерин, чөбөрөлөрүнүн өлгөнүн көрүп коюп ошол отурган адам, ал кандай бактылуу болушу мүмкүн? Күч эле атаңа өлүм бербей койсунчу дейт. 100гө чыккан атаң бул үйдө отурса, 120дагысы төркүйдө, 150дегисин таппай калгансы каякта калганчы? Алар көтөрүп кеш керек, жаш бала да болуп калат да, физически ушул жарабат. Ошон үчүн ага кадимкидей жаш баланы баккандай багышың керек. Анан ал неберең бир күнү көтөрүп чыгат, экинчи күнү көтөрүп, үчүнчү күнү ыртып кетет. Надей сый, урмат кетет. Ар бир нерсенин өзүнүн учуру бар. Ошон үчүн тартип эреже бар. Ошон үчүн жашына кагылып өзүң урматсый менен бала бакыраң алып барып көмүп койгону бул башка. Азыр мен көрөрмандардын эсине салып өтөлүп, студиябыздын мейманы. Чын дедим да. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, күлкү жаратуучу Борончу Кудайбергенов агайыбыз. Борончу агайга суроолоруңуз, каалоо тилектериңиз боло турган болсо, түз байланышка чыксаңыз болот. 59 20 70, арыбыздын коду 312. Борончу айке, анан өзүңүзгө ушул 55 жаш кандай сезилип атат? Өзүңүздү мындай орто курак сезип атасызбы же дагы эле жаш бойдон деп? Кайсыл куракка кошуп калдыңыз деп? Бир көрсөтүүдө мен эмеде атайын түнчүн саат 12ден чакырып алыптыр. 20-жыл болуш керек, 20 деген болуп калган тура, ошондо чакырып алыптыр да, ушинтип сен сабашып сурап атпайбы. 20 деген сизге кандай сезилет депчи? Мага 19 дегенде эле сезилип атат дегендей. Мага кандай разницасы дегенде 50 жаш менен 55 жаштын немеси деле жок. Ошондой эле да. Может быть 60тан өтүп калганда, раматлык Манас Рахман агайыбыз айткандай, эртең менен ойгонгондо кары киши бир жер оор ойгонот экен да, сөзсүз. Жөн эле. Эртең менен ойгон сөз бир жер оор ойгонот экен. А эгер эртең менен ойгонгон эч жериң оорубаса, значит сен өлүп калгансың дегендей. Демек ооруп турса дагы бир жери кыймылдап турсаң дагы, демек тирүүлүктүн белгиси. 50 менен 55 жаш анча да эле неме эмес. Мен кече тамаша кылып да айтып атам. 50 жаш кимдир бирөөлөргө карган болуп, силерге карган болуп эсептелинип аткан болсо, тарыхты алып көргөн болсоңор, ак мөөрдү жантай алып алган болгондо, аны биздин Муратбек Рыскылов агайыбыз аксакал киши ойногондуктан ал бир 80-90га чыккан чал болуп элестетип атпайбы? Ошондо жантай 53 жашта экен да. Жаш эле отурбайбы? Ошол. Ошон үчүн аны Кыргызда айтат да, баягы 50гө чыккан жигит кыз алат, анан 50гө чыккан кызды ким алат дегендей болуп. Так что жаш элебиз, не дождетесь. Не переживайте дегендей. Борончу аке, бүгүн биз жылмайыңыз, сиз жылмайсаңыз алам сизге жылмаят деген теманы алкаганда кеп козгоп атабыз. Өзүңүз өмүрүңүздү күлкүгө
күлкүгө арнап келе жаткан инсансыз. Негизи эле башкаларды жылмайтып, өзүңүзгө ошол жерден кандай бир энергия, кандай бир күч кубат аласыз? Бул жакшы иш, мен мындай деп айтайынчы, бул жакшы иш деп коёчу. Чын айтканда туаса куудулар болот. Манас Бердибеков менин оюмча, менин баамымда да туаса куудул болчу да. Ал баарыбыз куудулар топтошкондо деле Манасты карап турат элек да, азыр Манас күлдүрөт деп элечи. Эмне дейт болду экен? Эмне дейт болду экен? Өзү мындай жашоосунда да ошол мындай куудул болчу да. Калган куудуларды байкасаң, серьезно мындай. Эч мындай күлдүрбөйт дагы неме болбойт. Мен деле ошондоймун. Түнтмүн мен мындай жашоодо жүргөндө. Сүйлөбөйм, күлдүрөм деп аракет кылбайм, такырчы. Угам мен, андан көбүрөөк угам. Биз мындай иштеген куудулардан болсок керек дейм. Мен өзүмдү ошентип, калгандарын тартып албайм. Мен багы 2% талант, калганы багы эмгек дегендейчи. Мен күлдүргөнгө аракет кылып, жазып, иштеп, мисалычы ушуну анда эми биздин сатиранын дагы немеси бар да, тарбиялык мааниси бар да. Бага керек эмес агайтам келиним сен ук дегендей бир нерсе аркылуу, тамаша аркылуу тарбияга чакырыш керек деген. Анан күлкүнүн да түрлөрү бар. Жеңил күлкү, оор күлкү, анан эртеси күнү түшүнүп күлө турган күлкү деген сыяктуучу. Келечектүү күлкү дегенде классикага айланып кете турган. Ошол сыяктуу анан зрительге да ылайыкташып, кээде бир жерге концерт коюп барып калсаң, бир-эки сөздү мындай айтсаң, мындай күлсө, жеңил зритель болуп калса, анда оңойраак күлдүрөсүң. Бир тамашаны айтсаң, такыр күлбөй койсо, башкача нукта тамашаны айтып көрөсүң. Ушундай немедеги эл экенди көпчүлүгү дейсиң. Ушул сыяктуу күлкүнү дагы мындай эме кылабыз. Маанисине ылайыкташып, же возрастка ылайыкташып. Күлкү негизи каяктан келип чыгышы мүмкүн. Жумуштан келип отура эле кой, мен күлдүрө калайынчы дебейсиң да. Ошол жашоодо болуп аткан окуяларды, мисалы көчөдөн көрөм, тияктан көрөм, биякты көрөм, анан деп келип, анан ушун жазып, ушинтип күлдүрөйүнчү деп. Мисалы Кубиктин атасы шаарга келип калат. Автобус маршрутка отурганда бир маршрутта отургучтар мындай болуп калды эле го. Бери да карап отурат го. Анан калгандары нарганан эң шопурдун ар жагында бери карап отурган калды эле го. Ошондой учурда Кубиктин атасы шаарга келип калат. Анан айылда жүргөн адамдар ар бир менен ой деп сүйлөшүп көнүп калган да. Бизге шаарга келсе тыйып суң чукпай отура берет го. Анан Кубиктин атасы түшүптүр да. Түшсө маңдайында бир аял отурган экен. Жаңыл отуруптур. Анан бир аз жүргөндө эки жакты карап, бир аз турунко жүрүп элек деп мындай карап турган, маңдайдагы аялды карап эле. Анан кандай дептир да. Биз аял чөчүп кеттик. Жакшы деп. Үйдөгүлөр кандай? Жакшы. Качан келдиң сен шаарга? Мен биякта эле жашайм деп эле бакырып эле сурай баштаптыр да. Унчукпаңыз десе деле болбой элечи. Анан бир аз токтот жай деп токтоптур. Жерге чыгып алам, урушат деп көбүктечи. Адамсыңарбы, кичине бири-бириңер менен сүйлөшөсүңөрбү же сүйлөшпөйсүңөрбү? Кандайсыңар өзүңөр деп жана ансарында бир ошол курактагы биздин курактагы нерсени көргөндөр ошол нерсени элестетип алып күлөт. Мисалы биз илгерки учурда шаарга келгенде баарыбыз автобуска түшөт элек. Баягы Назым дагы режиссер айтып берип аткан. Ошол как раз биздин учурдагыларга айтсаң күлөт да. Автобуска түшүп анан айылдан апаң келип анан сен жете эле аласың, уяласың. Жаштар да барып калса, жаш баладай кылып сен эне дем ал. Жете эле алам автобуска чөстүң да, башка эме жок, такси жок, эме түшпөйсүң да. Анан ошондо бир келип да биздин эмеден да жумгалдыктардан ошол айтат экен да апасына. Ошо Назымдын аталарынан да. Апа, автобуска түшкөндө эме сүйлөңүзчү маган. Автобустан түшкөндөн деле сүйлөшөбүз деп. Чоң кара сумкасы бар дейт. Анан макул деп коет. Анан автобуска түшүп отуруп бир остановкага жүргөндөн кийин баягы уялып апасын ар жакка отургузган, өзү бер жакта тааныбаган киши болуп бер жакта турат да. Турса апасы мынтип автобуска түшкөндөн кийин баягы жашып да, өкөң курагында да мисалы. Анан мынтип карасаң бир кыз турат, мынтип көздөр чагылышып кетет да, мынтип жана ал кызды карап коет, улам ал кыз да мынтип байкап калып мынтип карап коет. Мынтип жылмайып коет. Анан өкөм мынтип көз менен сүйлөшүп калышат. Эки остановкага өтөт. Эки остановка өткөндөн кийин деле баягы ичиндегилерден пирожки жешип, лимонад ичип аткан го. Анан унчукпай кетип аткан эки остановкадан кийин апасы. Ай, Мукан дептир да. Автобустун ичинде жана Ферки билмексиң болуп бияктар. Мукан дейм. Десе эле, бул кайсы кемпир деген болуп элечи. Укмамыш болуп эле. Тааныбаган киши болуп бияктı карап эле ошентсе. Кара сумкасын ачып туруп ичинде бөлкө бар экен. Жарымын сындырып туруп. Ай, Мукан, мен мону жеп ал.
Тиги кыздан да ыңгайсыз болайбы алып такыр эле таанып алган болуп мындай караса эңкейип түртүп ай букан сага айтып атпаймынбы эмне мону жеп албайсың десе айласы кетип калды жебейм апа ай жебейм эмне эле кылып атасыз дегендей деп баягы ыңгайсыз болуп калды тиги кыздын алдында да ыңгайсыз болуп калды десе анан тиги нанды кайра сумкага салып элиң берейин десе жебесең кой ошо кыз сени карамак беле деп автобус менен бери калчу бул менин айтып аткан тамашаларым болсо ошол менин курагымдагылар үчүн кызык. Анан азыркы жаштарга аны көрбөгөндөн кийин, аны элестете албагандан кийин ал ошол учурду аларга анча деле кызык эмес. Может кызыктуу күлкүлүү жери сөз болуп калса, силерге окшоп күлүшү мүмкүн, ада толук элестете албайт. Биздин учурдагылар муну толук элестетет да. Ошол учурду автобустун ичин, ошол апаны, ошол баланы, ошол кызды толук кино көрүп аткан сыяктуу элестете алат. Ошондо ал күлкү алар башкача күлөт. Алар автобуска түшүп кетип атат дегенден баштап эле өздөрүнүн бүт башынан өткөн нерселерин эстеп алып, ал нерсе баштан өткөн. Алар үчүн бул күлкү толук күлкү да. Толук күлкү. Ошондой нерсе да. Азыр мисалы силердин айтып атканыңардын күлкүңөр же эмеңер комедия клубтан берки жана тамашоонун балдары мисалы сахнага чыгат дагы экөө келип туруп ой камас менен тико сүзүштү деп келип бири-бирин секирип минип алса кат кырып кулап алышат го. Анан биз мынтип бири-бирибизди карап коебуз да. Эмне болду деппи? Эмне болду депчи. Балким алар аябай элестетип аткандыр тико менен камасын сүзүшкөнүн. Ошол жерде суроо пайда болду. Шаном байке айтсаңыз, сиз Борончо байке айтып калды, ошол убакта элестетип туруп башкача күлүшөт деп. Борончо байке айтып аткан учурда сиз элестеттиңизби өзүңүзгө? Биз дагы ошол кичинекей убакта айылдан районго ошо сары автобустар менен барганда жаныбызга чын эле жол бир аз алысыраак болгондуктан жана бөтөлкөгө айранды куюп же суу куюп алып апабыз, чоң апаларыбыз, мисалы үчүн тайенең менен барсаң, тайенең сени кайра айылга жеткизип келет да. Жеткизип келгенде ошентип эле үйдөн бир пряжка же бирдеме бычырып алып салып алат. Жолдо бир жарым жерге киргенде автобустун айдоочусу токтотот өзү. Токтотуп, могу силерден бир аз сен айылдан келатканды айтып атасың. Бул шаарда болот. Ооба. Ошол жерде суроо. Шаарда жана чоң автобус болот го, каттаган шаардын ичинде. Анан шаардын ичинен уялып атат да, шаар айылдан келген апасы кара сумкасын көтөрүп алып кошо жетелеп автобустун шаардык болот да. Ошол жерде суроо пайда болду да, биз ошол учурду көргөн эмеспиз. Экөөбүз тең Борончо байке. Бирок мен негедир ошол кез менин көз алдыма элестетилди. Бул кандай күлкү болуп калат анда? Сиз айттыңыз, алар элестетип башкача күлүшөт деп. Жок, ошол алар толук кандуу алар үчүн деп атпаймынбы күлкүчү. Анткени толук кино көргөн сыяктуу сиңип күлүшөт алар. Силер окуяны угуп алып күлдүңөр да. Окуя элестетип мен ошол окуядагы бири-бирине болгон мамиле, апасынын баласына болгон мамилеси, кыздын алдындагы ыңгайсыз болгондо мамилени силер элестетип алып күлдүңөр. Тигилер толук жашап күлөт да. Мисалы азыр деле силердин өзүңөрдүн окуу жайына барганда азыркы предметтерди деп коелу, планшеттен тиги неме кылыптыр дагы мени скачать этип алыптыр да файлды. Анан тиги мынтип койсо мындай болгон турбайбы десе, беркиси ошентиппи деп күлөсүңөр да туурабы. Аны биз элестете албайбыз деле. Мисалы биздин курактагылардан кийин жаңы телефон келгенде, жаңы телефонго смартфон жана немелер жаңы чыгып аткан кезде да Алина Жетигеневага дружба жөнөтпөймбү? Менчи дружба жөнөтсөм, ада эле телефонду эме жаңы эметип аткан кезде ал мага аябай таарыныптыр да. Ал көрсө жүрүп албайлы деп атат деп ойлоптур да. Тиги жөнөткөн мен дружба жөнөтсөм. Ол жинди болуп калган го. Неге мынтип айтып атат деп. Ал мен дружба жөнөтсөм ал кабыл алып коюш керек да, туурабы, мисалычы. Анан ал подписать этип коюш керек же болбосочу. Бул эмнеге мындай кылды деп башкача ой менен кетип көрдүм. Ал биздин учурдагы нерсе да. Мына кагаз менен жүрө албайлы деп жазып ийген сыяктуу кабыл алган да. Борончо ага, өзүңүздүн ушул сатираларыңызда, сахнада айтып ойноп жаткан ушул ролдоруңузда дагы айтып каласыз. Азыркы учурда азыркы биздин коомду күлдүрүш аябай кыйын. Көчөдөн бирөөгө бир тамашалап же жылмайып койсоң деле эмне күлүп атасың деген да учурлар болот деп ушундай бир образды айтканда көрүп калганбыз. Негизи эле ушул биздин азыр сиз айткандай күлкүгө чындап күлүп
ошол күлкүдөн өзүбүзгө бир рахат албай жаткандайбыз да. Бунун себеби эмнеден болот? Же техниканын заманыбы, же кишилер чын эле жүрөгү катып калдыбы? Бир черде өзүңөр ойлоп аткандай эле адамдардын отошли от реальной жизни. Естественный нерседен алыстап кетишти. Техникага байланып калды. Сезимдерди өлтүрүп кое турган техникалар көптүгүнөн адамдардын сезимдери өлтүрүп койду да. Мисалы мындай жөнөкөй менен айтып көрөлү. Кат жасабыз биз илгери. Катты жазып аткандагы немебиз толук өзүбүздүн жүрөгүбүздөн ушунчалык ар бир сөзгө маани берип, мен сени сагындым деп айта турган болсоң, ошо сагыныч дагы жүрөгүңдөн кошо чыгып туруп анан кагазга түшөт. Мерим менен. Кагаз ушунчалык анткени жүрөгүңдөн чыгып жазылат ал. Анан аны кыз окуганда, ал кадимкидей сени сагынганың, сагындым деген сөздү окуганда ал ошо сен жанында туруп аны айтып аткан сыяктуу, ошол сезим аны ал кызды ушундай жүрөгүндө анда оргуштап, ал эч ким жок окуп атса дагы уялып кетет. Анткени сендеги сезимдер ага жетип атат. Чын жүрөктөн. Азыр сен бияка кат жаса турган болсоң, сен даяр текст алып эле жөнөтүп коесуң бияка. Башкача айтканда, азыркы биздин клавиатурадагы Т9 менен, Жөн эле сен эле мындай бирөөнүн жазып койгон, балким бир чыгармачыл адам ыр жазып койду, сен аны алып туруп буга жөнөтүп коесуң. Көчүрүп. Бул аны окуп коет дагы, ырдагы сөздүн маанисине бериши мүмкүн, бирок толкунданбайт. Потому что билет бул сенин эмессиң. Башка бирөөнүн сөзү бар экен. Сен эмес, калп жашоонун эмеси да. Калп болуп калат. Чындык болгон болсо, чындыктан адам неме кылбайт да. Бар ал нерсе сезимди ойготот. Ушундай нерсе мамиле, тамаша айтып кое турган болсоң, бул тамаша айтып атат деген мурда кабыл алуу болчу. Азыр тамаша айтып койсоң урушуп кетет. Тамаша айтып койсоң, кадимкидей жини келет. Аны сен мындай шылдыңдап аткан сыяктуу кабыл алат. Китеп окуу менен телефондун айырмасы аябай чоң да. Себеби китеп окуганда жанакыдай сен аны окуп атып сиңиресиң. Сиңиресиң. Телефондон сен керектүү эле жерин ача коюп туруп эле окуп коесуң да эле өзүң. Убактылуу информация кайра эле ал убакыт чыгып кетет. Анткени ал сен эмеңе флешкаңа жазылбай калды да. Анткени информация көп. Уже мына телефондун эле болуп калды да адамдын азыркы мисалы. Телефондо уже информация көбөйүп кеткенде удалить этип таштайсың. Кайра жаңысын керектүүсүн аласың, кайра удалить этип таштайсың. Ошол сыяктуу эле адам деле ошол сыяктуу болуп калды. Бир нерсени азыр керек болуп калса, азыр силерге керек деп интернет ачтыр, болончодон бирдекен сурайчы деп мени ачып туруп, эмнени сүйлөдү экен деп тараса карап туруп эметип койдуңар. Андай кылбайлы, эгерде силер менин концертимди толук көрүп жүргөн болсоңор, мисалы да, ар бир баягы бир концертиңизде момунтип айтканда момундай болду эле го. Ошону мен минтип ойлоп калдым да. Анткени сен ошону көргөнсүң, ошо моментте сен ойлонгонсуң, а сен жүрөгүңө сиңип калган. Ошол нерсени сен кабыл алгансың, ошол жерде күлгөнсүң, же ошол күлкүгө кандай бир эме маани берилген, же кандай бир талап коюлганын айтып сурасаң, анда мен дагы ушундагындай болгондо деп сүйлөшкөнүбүз башкачараак. Жазып алып неметип койгон, ал башка. Ушул сыяктуу эле азыркы адамдар күнөөгө батпаш үчүн адам мисалы деп коелу. Ал өзүнчө ийин жерде жашаш керек экен деген сыяктуу да. Мына токойдун арасында немеде жашаса, ал адамдын немеси таза болот, аурасычы. Азыр деле ойлоялар чыгат, бирок азыркы заман ал ойлояларды элге аралаштырып ийгендиктен анын жаратылыш менен, Кудай менен болгон байланыштарын ортодон неме бузуп коет. Касиетин бузуп коет. Бул жерде мынтип айтканда, эгерде мындай эме бир сөз менен айтканда, Куранда мынтип айтылганда, акыркы заманда неменин баары, жаман нерселердин баары асмандан жаайт десе, ал кандай жаашы мүмкүн деп ойлойсуң да. Жаман адамдар ошону эме кылып асмандан эме кылып жаадырганга себепчи болот. Азырында спутник асманда да. Спутник аркылуу бүт дүйнөсүндө телефон кетип атат. 4 жаштагы бала дагы, 10 жаштагы дагы бүт телефондо бүт терс нерселердин баарын карап атат. Асмандан жаап атат. Бүт ошол нерсеге кирип алганбыз, башыбыз менен толук эме болуп алганбыз. Жашоодогу баягы жана интернетте ушул нерсеге жооп катары мындай деле анекдот чыкпадыбы? Телефон постоянно карай берип анан бир күнү Wi-Fi өчүп калгандан сүйлөшүп отурсак атамдар жакшы эле адам экен дегендей. Демек, ошондой тамаша чыккан. Алаксытып
таштады дагы. Ар бир адам ошол нерсеге виртуальный жашоого кирип алды. Реальный жашоодон аташ эле алыстап кетти. Ошон үчүн реальный жашоону кабыл алып, бүтүп эртең менен турайын, күн сонун чыгып аткан турбайбы? Айы карачы бүгүн аба ырайы сонун экен деп жаратылышты карап, ошондон рахат алып, эметкенде ал энергия берет. Ковид менен ооруп аткандардын баары шаардан чыгып кетиш керек да. Айылга барып таза абада жүрүп калса эч ким оорубайт. Азыр айылга деле барып сурап көргүлө, көп оорубайт. Анткени таза абада жаратылыш, рахаттанып, мындай волна, эмеге окшогон нерселерден алыс, реальный жашоо менен. Вот ушундай. Элдер бири менен баарлашат, сөйлөшөт. Баарлашат, сонун эч ким. Буронча Жашоо аякта токтоп эле турат, эртең менен эшикке чыгасың, айылда мисалы, көчөдө. Кадимкидей күн чыгат, Күн чыгат, аябай бир топко чейин турасың, 2 саатка чейин турасың, эки жакты карайсың, бирөө малын айдап бартат. Бирөө менен шашпай сүйлөшөсүң, жарым саат ал кетип калат, кийин бирөө өтүп барат, аны менен сүйлөшөсүң. Аябай көпкө чейин убакыт өтөт. Шаардан азыр эртең менен турдуң, азыр мына биздин интервьюдөн эле түш болот болду. Ооба. Аны бир аздан кеч болот. Убакыттын дагы кантип өтүп атканын өзү жанталашчы эле эмебизди, жашообузду өзүбүз өтөп беребиз. Убакытты орозон үчүн дагы кармалат. Анткени кадырын билебиз. Анткени Алла берип аткан убакытты дагы, берип аткан ырыскыдан дагы кичине эметип койду да. Кимден ырыскы экенин билсин деп тартып койду эле. Анан акырын ойлонуп, анан кичине убактыбыз өтүп, ошол моментте калган болду, кете бересиз чурулдап эле. Эң жакшы, буронча сурагым келип турат. Мен эмеге түшүп кетип калам да, күлкүдөн. Мен истекем башка жак. Мен дават кетип калсам. Мен көргөн мен даватты көрөксө кылсыңар, күлкүдөн ошону жакшы айтып берем. Соңку суроолордун бири болсун, жакын аралыкта ушул Түркияга барып, ошол жактан мекендештерибизге дүйнөгаңызды ошол жактан өткөзөлүм деген планыңыз бар экен. Качан барасыз? Туулган күндө. Негизи мен концертимди бул 31-не чейин уюштурушкан болчу Түркияда. Анан карасам такыр жетишпейт экен. Бул жакта дагы жумуштарым, өзүмдүн жумушум бар. Андан тышкары 31-нде боло турган концертиме такыр жетет. Ошону жылдырып койгом. Сентябрдын аягына деп жылдырып койгом да. Анан алар кайра уюштурушуп 2-3 шаарга, Анталия, Анкара, Стамбул ушуларга уюштуруп атышат. Ал жака барып концертибизди өткөрүп келебиз. Бул жерде бирок ага чейин азыр 11-12 сентябрда Ошто драм театр ушул жерде болгон концертимди 5 жыл болду концерт койло экенмин. Кыдырып. 50 жылдыгымда концерт коюп ошол бойдон токтотконмун. Кыдырбай калам гастролда. Ана азыр барып келейин деп атам. Буюрса, унутуп калышпаса. Буронча чоң рахмат келип бергениңизге. Жалпы бизди көрүп жаткан кыргыз журтчулугуна сизден соңку микрофон болсун. Бияк карайынбы же бияк бузак деңиз. Ассаламу алейкум жалпы кыргыз элин. Мына биздин аябай сүйүнүп, кубанып, сыймыктанган эгемендүүлүк күнүбүздү Кудай кут кылсын. Себеби дегенде эгемендүүлүк ала албай калган өзүнүн мамлекети, өзүнүн туусу, өзүнүн багы жери жок дагы улуттар бар. Бирок Аллага миң мәртебе шүгүр дейли. Ушул нерселердин баары бар экен. Эгемендүүлүк бизде өзгөчө экен. Биз эгемендүүлүктүн кадырын ушундан билсек болот. Кенен дем алып, кенен сүйлөйбүз, каалаганыбызды айтабыз. Кыйкырып президент кетсин деп да бакыра беребиз. Биз ушунчалык кенендикте жашай алат экенбиз негизичи, Ошон үчүн ушуга Кудайга шүгүр деш керек. Ар бир нерсеңе мындай бир Кытайга барып калсаң, Кытайдын кыргыздары ушунчалык ыйлайт да. Анткени биздин алардын сөзү менен айтышыбыз керек да, биздин эгемендүүлүгүбүздү, биз кандай жакшы жашап атканыбызды Кытайдан келген бир конокко чакырып эле сурап көрсөңөр, ошол аябай сонун. Эркиндикти жакшы айтып берет. Эркиндикти сонун кылып айтып берет. Ошон үчүн ошол эркиндигибизди Кудай кут кылсын. Сиздерге рахмат, бизди чакырганыңызга. Сизге да чоң рахмат. Ошол Ошко концертке чакырам. Көргөн болсо барып келели. Түркияга чакырым болбосо дейсизби? Эң жакшы студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, күлкү жаратуучу Борончу Кудайбергенов агайыбыз болду.